Салмастарбы урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бала тарбиясы баалуу мурас. Сабактын максаты ата-энелердин бала тарбиялоодогу ордун күчөтүү, элдик педагогиканын негизинде ата-энелерге үй-бүлөдөгү өз ара мамилелерди жөнгө салууга көмөк көрсөтүү. Адамзат пайда болгондон тартып эле ошол адамды тарбиялоо проблемасы келип чыккан. Балдар аталардан тарбиялуу, кийинкилер мурункулардан адептүү болушу керектешкен. Кайсыл урууда, элде, улутта, мамлекетте өздөрүнөн кийинки келе турган моунду тарбиялуу, ыйман ынсаптуу кыла албаса, ал уруунун, элдин, улуттун, мамлекеттин келечеги туңгуюк, барар жолу алыс эмес дешкен. Таалим тарбия берүүдө ата-эне негизги ролду ойнойт. Анткени ата-эне үй-бүлөнүн эң негизги устуну. Эгерде бул эки устун бекем болсо, анда үй-бүлө да бекем болот. Мына ушундай бекем үй-бүлөдөн ыймандуу, адеп ахлактуу балдар чыгат. Үй-бүлө өзүнчө бир чоң аалам. Ошол ааламдын ичинде тарбия алган бала коом менен толук аралашпай туруп, коомдогу өз ордун табат жана келечегине даярданат. Кайсы гана бала болбосун, ал коомго толук аралашуудан мурда ата-энесинен гана тарбия алат. Демек, бала тарбиясында баарынан биринчи орунда ата-эне турат. Ата-эненин балага болгон баалуу белеги бул тарбия. Ар бир бала өзүнчө бир аалам. Анда дүйнөнүн күчү, дүйнөнүн сулуулугу, дүйнөнүн марттыгы, дүйнөнүн өнүгүшү, дүйнөнүн мээрими, дүйнөнүн адеби бар. Сиз дүйнөгө кыянат кылбаңыз, перзентиңизди айыптабаңыз. Балам өзгөрүшү керек деп ойлосоңуз, алгач өзүм өзгөрүшүм керектир деп чечим чыгарарсыз. Өзүбүздү тарбиялоо менен бирге эле балдарыбызды да тарбиялаган болобуз. Ата-эне бул дүйнөгө бейкапар келген ымыркайга жол көрсөтүүчү болуп саналат. Ошондуктан ата-энелер баланын жашоосуна жаман из үчүн ар дайым мыкты жол көрсөтүүчү болууга аракеттениши керек. Өзүбүз туура эмес иштерди жасап туруп, балдарыбыздан жакшы иштерди жасоону талап кылуу болбогон кеп. Балабыздын ийгилигин же жолу болбой калуусун башкалардыкына теңөө катачылык болуп саналат. Эл сизди канчалык башкалар менен салыштыруусун каалабаганыңыздай эле, сизди жаныңыздан артык көргөн балдарыңыз да башкалар менен өздөрүнүн салыштырылуусун каалабайт. Сүйүүнүн далили кам көрүү. Кам көрүүнүн белгиси бирге убакыт өткөрүү. Сүйүктүү гүлүңүздү суу бербестен жөн гана жакшы көрөм деген сөз менен өстүрө албайсыз. Гүлгө болгон сүйүүңүздү кам көрүп далилдешиңиз керек. Гүл үчүн суу кандай маанилүү болсо, адам үчүн кам көрүү да ошончолук мааниге ээ. Сүйүүңүзгө жана камкордугуңузга тойбогон бала өзүн жалгыз сезе баштайт. Атанын жана эненин тарбиясынын баланын жашоосундагы ролу. Атанын тарбиясы өзүнө болгон ишеним, чечим кабыл алуу жөндөмү, чынчылдык, туруктуулук, мекенчилдик, эркек балдар үчүн чыныгы эркектик сапаттар калыптанат. Атанын тарбиясы менен коомго таандык сапаттар калыптанат. Апанын тарбиясы адамгерчилик, боорукердик сапаттар, алакалашуу жөндөмү, башкаларга ишеним, кызматташтык, сүйүү жөндөмү, өзүнүн сезимдерин билдирүү менен башкаларды уга билүү жөндөмдөрү калыптанат. Апанын тарбиясы менен баланын психикасынын саламаттыгы калыптанат. Ата-энелик кадыр-барктын калыптануусу. Анык ата-энелик сүйүүнү даанышмандык менен бериңиз. Балага баланы уга билиңиз жана аны менен ар кайсыл темада сүйлөшүңүз. Кайсы бир нерседе чектеңиз, бирок зордук менен тыюу салбаңыз. Жашоодо өзүңүздүн активдүү позицияңыз болсун. Бардык нерсеге оптимизм менен караңыз. Мамиледе чынчылдык өкүм сүрсүн. Балаңызды коргой билиңиз. Жаштыгыбызда билим барагын эксек, карылыгыбызда анын көлөкөсүнө дем алабыз. Орустун улуу педагогу, жазуучу Антон Семенович Макаренко: биздин балдар бул биздин каарылыгыбыз. Туура тарбиялоо бул биздин бактылуу каарылыгыбыз. Жаман тарбиялоо бул биздин келечектеги кайгыбыз, көз жашыбыз, башка адамдар алдындагы, бүт өлкө алдындагы күнөөбүз деп таамай айткан. Урматтуу ата-энелер, ооматтуу ата-эне болуу үчүн сиздерге 9 кеңеш. Балаңызды ар күнү эрте ойготуп, мектептен келгенде мээрим менен кучагыңызга кысыңыз. Перзентиңиздин суроосуна көңүл коюп, жаш курагына жараша түшүндүрүп бериңиз. Перзентиңиз үчүн зарыл, өнүмдүү жана жетишерлик убакыт ажыратыңыз. Перзентиңиздин кичинекей ийгилигинде колдоп, аны кубанычка бөлөңүз. Перзентиңизди башка балдар, бир туугандары менен салыштыра бербеңиз. Керек учурда балаңыздын мамилелерин адистер менен кеңешиңиз. Жашоону сүйүңүз жана айланаңыздагыларга да ошонура көрүңүз. Сабырдуулукта,
мээримдүүлүктө перзентиңиз үчүн үлгү болуңуз. Үй бүлөдө кабыл алына турган чечимдерге балаңызды да катыштырсаңыз, сиз жакшы, бактылуу ата-эне эсептелесиз. Балам уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Ошондуктан урматтуу ата-эне, балам мыкты болсун десеңиз, татыктуу тарбия бериңиз. Бала тарбиялоодо адашпайын десеңиз, обол өзүңүздөн баштаңыз. Жогорудагы кеңештерди жашооңузга колдонуп, жыйынтыгын байкап көрүңүз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.